Бұл алты тишке өтіп атқан белый кермес деген қайман аты бар қочқорубуз. 5 күн 6 күн болды мага келгенде. Бұл талас Ачок байкеден сатып алдық. Басы негизи айтылбасын деп анан кайра мен бир экөөсүн айтып койчу, мен тарап кетти. Бұл $100,000 бааланып алынды. Бұл қочқорго бұл арзан. Себеп дегенде бұл даярда, буну күтпөйсүн азыр. Бұл өзүнүкүн берип койгон. Арашан аламында бұл белый керместин авторитети өтө чоң болбосо да жакшы да. Уже аябай көп роль ойнойт. Эми баягы кандай десем, азыр кандай деп силер чечмелейсиңер билбейм. Биздин тилге бул светлый деп турат. Ал мында жүн болбойт экенде? Жүн болот. Иштетип эмне кылып атат. Бардыгы ошондой жүн аз болот экен да буларда. Эки жок. Мисалы мен билгенден 3 бар. Бирок баалуусу светлый болот атат да. Жарыгы. Араша. Булар арашанын экинчи простойлор. Жөнөкөйлөр. Простойлор. Ооба, көңүлдүн баары, акчанын баары, убакыттын баары, ушу энергиянын баары ушуга кетип атат азыр. Бул белый керместин тарыхы, бул эне тарабынан чүйдө Касыран деген уйгур киши бар экен. Эне тарабы ошондон чыккан экен, угушум боюнча. Вот ошол. Анан атасы ошо керместин баласы. Аты белый кермес. Эмнеге белый кермес десе, азыр бүгүн Арашандын эң баалуу критерийлери бул түсү болуп атат. Ак, мына светлый. Анан жүндөрү да кылчак. Жүнү бунуку кармаганда эле билинет. Бул жүн идеал жүн болуп эсептелет. Касчактардын жоондугу, бутунун, боюнун узундугу, анан бияк узундугу, кыскасы бардык жагынан төп келишкен. Параметр деп коет Арашандын критерийлери. Ошого бул 100% төп келишет. Эмне себептен ушундай идеал кочкорду тандадык? Анткени бул ургачы койлордун төлдөрүн кылдап берет. Тактап айтканда, мындай эле койлорго кошсоң деле бул жакшы козу берет. Аябай жакшы козу берет да. Себеби кулак 23, бой 1,3 м, длинасы да узун, сөөктөр да жакшы, карбоноз бар. Кулактардагы расположениясы ордорунда турат дагы. Анан орто класстагы койлорго кошсоң ушундай козу бере турган мүмкүнчүлүк жогору да. Мен азыр буну 8 баш койго коштум. Койлор деле жөн койлор эмес. Аларды азыр алып чыгам. Мен 8 баш койду арзан алдым. $50,000 алдым. $50,000 алгандан кийин ар бирине мага $10,000 берди. Ошондо $80,000 болуп атат да. Мен сатпадым. Анткени булардын козулары эле уже бир кыйла акча турат да. Мен $8,000 8 башын козулар менен алдым да. Экөөсү еще боз. 6 кочкор бар эле. 6 кочкордун экөөсүн козуларын $20,000 саттым. Ошо менен 20% актап койду. Калган материалдар өзүмдө калды да. Азыр ошол койлор күгө келип калды. Ошого ушул белый кермести иштетип атам. Азыр бунун ошол коюлуп аткан койлор деле мындай кандар аябай жакшы. Линияларычы жаңы койдон эмес. Булар ошол Кораблевский, анан Борман, Образ деген аябай жакшы кочкорлор болгон. Ушул сыяктуу ошонун түз ургачы кыздар болуп калат да. Бүлдөк иттер бар да. Багы Курбануулу Бердумухамед деп Түркмөнстан президенти өзү сүйгөн иттерди президенттерге белек кылып жүрөт да. Ошол иттер башка өлкөлөргө чоң суммаларга экспорт болот. Ал итти союп жебейт башка, просто эми экспорт болот, кымбат бага. Анан мисалы арабтын аттары бар. Улакка дагы жарабайт, этке да сойсоң жалко, убал. Просто алып келип туруп байлап коет, $1,000,000 да, бир кулун элечи, мисалы үчүн. Вот, Арашан бул кыргыздын сыймыгы. Бүгүнкү күндө бул Кыргызстанда чыгарылган жападан жалгыз асыл тукум койлордун бири. Мурда бизде меринос болгон билебиз, кийин дорпер же кызыл койлор дейбизби. Бардыгы мындайча айтканда кыргызды көп байытпады да. Анан Алла Таала ушуну бизге насип кылып койду да. Бул бизде өзүбүздө өндүрүлүп чыккан. Бул 4 айлык козу да. Кулак 21. Өтө идеалдуу айтпайм буну. Эмнени тарткым келип атат? Эми элестетиң. 4 айлык жайдары козу менен 4 айлык Арашандын айырмасын. Этке бычканда деле буну этти бат берип атпай булчу. Атак асыл тукумга бычканда буну мисалы тукумдукка иштетсе болот да бул кочкорду. Мунусу шерик ушуну. Ушу бир күндө туулган экөөчү. Мына. Көрдүңбү? Мына. Далил. Боюн карасаң. Муну ол эмет, күчтүү эмет. А мунусу байкуш ушинтип калды да. Şu толук эмбейби, ушуну байкабай көңүл бура албай калдым, өспөй калды. Уже бу жерде убутка бар да. Бунун эгер ургачысы жакшы болгондо, мен прибыль элем. Ушу койду $4,000 алгам мен. Примерно караң. Себеби бул дающий матка да. Производитель жакшы козу берет.
Кой өтө сулуу эмес, бирок мына козулар жакшы берген да. Көлдө Ясин деген баладан келген. Комиссар деген кочкордун балдары анда эми атат. Ушундай уход керек. Минтпесең эмбейт. Карасаңыз. 4 тиш кой. Образ деген кочкордун кызы болот. Элитный кой, элита. Неге дегенде, биринчи эле бунун түсү. Түсү, чистота, белин түздүгү өтө чоң кой эмес. Бирок сулуу да. Атын сулуу деп койгом. Любой арашанчыда болот мындай.